Стиль баштап калды, стиль. Бүгүн стилде комиссар бар экен, Суанын атынын баласы. Туугандар, маалыматын беребиз. Улактарга салып көрөйүн дедим эле, улактар дагы болбой калды. Эми бир элге салып көрөйүн, анан жакса берейин, болбосо күзгү улакка ырастайын. Мен комиссарды жакындан тартайын туугандар, анда. Кайсы атка окшош экенин жазып кеткиле комментарийге. Атко туугандар, баскан турганын байкаңыздарчы. Комиссардын тазасын бүгүн сиздерге Кешадан тартып көрсөтөйүн, маалыматын айтайын дейин. Тектүү кыргыз жылкысы. Линия издегендерге таркатып коюңуздар. Каналыбызга сөзсүз катталыңыздар. Бүгүн Улуттук спорт каналы ушул комиссарды тартып жерге тал жеринен сиздерге маалыматын берген турат. Баскан турганын байкаңыздар анда. Азуусун дагы мына ачып көрсөтөм тиштерин дейт. Мен жакындан да тартып берейин, азуулары, тиштери, аст үстү. Өтө страшный зайчтер. Короче, Жакшы экен. Туугандар, мынакей комиссараттын ээси Кеша полбондан маалыматын баштайлы. Ассаламу алейкум Кеша, дагы бир жолу. Валейкум ассалам, Карим полбон кел. Айтып жүргөн комиссар делсин коет экенбиз, Кудай кааласа комиссар улакка байланыштуу кичине неме болуп атты да. Улактарга өзүң айтып жүрдүм эле, ошо улактарда бир жакшы көргөзүп, анан элсине коюп насип болгон болсо сатабыз деген ойдо жүрдүк эле. Тилекке каршы анан улактар мындай токтоп калды го. Ооба. Анан азыркы учурда эми чыгарып аткандын себеби үйүр жана башка деген неме темада. Анан ушу элге салсак насип болуп калса, кимгедир жагып бир үйүр коет элем, урук алат элем, анан улактарда чаап деген болсо, буюрса. Ошого бир элсине коелу деп атам. Анан болбосо ушу жайкы улактар баштаса ошол жерден көргөзүп, насип болсо анан. Мунун теги боюнча толук айтып отурган болсок, Суандын атынын баласы. Катыраңкыда Суан полбондун нак комиссардын баласы. Алабай экенин атынын баласы го, комиссарлар менен бир тууган. Ооба. Бул түгү ошо Катыраңкынын кулуну. Жана Жолдобай ака саткан эсеп койсо 25 менен экөө бир күндөн туулган кулундар экен. Ал бул 26-июнда туулган экен, Жолдобай аканыкы 27-июнда туулган экен. Экөөнүн бир түшкөн сүрөттөрү эм бар. Анан эне жагы бул жол Мыктыбек Чапчы Күрөң ат бар эле го жерде. Ооба. Ошонун кызы, мунун энеси. Баары эле кыргыз жылкы. Анан бунун улагы башкасы боюнча айтып өтө турган болсок, баарына жооп эле Кудай кааласачы. Насип кылса эми бул тирүү жан жоопкерчилиги менен да ушу чаап көрүп же башка кылып ала турган болсо эми боло берет. Анан элсине коюп атканыбыздын немесин айтып өттүк. Жеп ичкени, ден соолуктары баары таза. Буту колу таза, бир жерине сыйылып неме болгон жери жок. Ошо Алтынбек агабыз немедеги Катыраңкыда сат элегинде муну ак жол эке алганда, бул жээни, бир тууган жээни былтыр алып үйүрү коюп, быйыл мага берди. Берген себебин эми айтып өтөйүн. Бул акабыз өзү бизнесмен Бишкекте го. Ооба. Бул ат менен мен чаба албайт экенмин, же жерге жетпесем, же тыталакайдан ала албасам, мен үчүн кичине бир эңкейиптен койгон кызык. Андан көрү бир 150-нин тегерегинде бир кичинерээк ат алып, бир жоонураак чаап ойносомбу деп атам. Эгер неме болсо сага берейин деди, боптур деп алдым. Анан сому боюнча $17,000 деп атам. Насип болуп калган болсо келишебиз. Анан эртең бүрсүгүн жайлы улактар баштаса дагы башкача немелер байланыштырабыз да буюрса. Дагы эмнесин айтып өтөбүз? Жашы кандай болуп калды дедиң? Жашы мына көккө уже көк чыкты да, 4 асы болуп атат, 7 жаш. 6 жашка толуп, 7 жашка кетип атат. Бою канча чыгат Кеша? 1.60. 1.60. Фолкасы бийик. Курчтугу, жүгүрүгү кандай? Баары зор. Зорбу? Нак эле комиссар берки Казакстанда комиссарга эле окшош, анан чоң атасына кыйын окшош экен. Анан бунун азыркы кош неме боло тургандарыбыз жана Суандын атын үйүрдө жүргөнү, сүрөттөрү, улакта жүргөн видеолору полный кошуп коебуз. Анан эч кандай бир жалган жашыгы жок. Баары жогу 100% кепилдиги менен. Суандын атын баласы экени, нак комиссар экени, башкасына. Ак жол ака тагаларынан алган дедиң, Бир тууган тагасынан алган. Энеси ошо Мыктыбектин атынын кызы болуп атат. Алтынбек деген ошо Мыктыбек полбондун акасы. Эне жагы да жакшы экен да? Эне жайы эм жакшы. Ошо кишилер анан биринчи кулундары ушул да, жанагы 25ке саткан Жолдобай аканыкы бар го. Ооба. Ошо экөө бир жылда бир күндө туулган экен. 27-июнда ал, 26-июнда бул. Улагына салып көрдүңбү өзүң келгенде? Ушу бир улакка жанагындай кичинерээк улакка успеть этип калдым. Улагынан Кудай кааласа жооп.
Барган чыкканда зор экен. Санын өтө зор. Неме кандай десем, Жолдубек ак жол экенин айтышы боюнча мен көрбөдүм, бирок ал киши жалган айтпагандай неме эмес. Укамдарды улакка көчтү өзү жеткизет экен. Ойдо жок жерден чөй-чөйдөн алып келип кучкан кучтай эле кеттим дедим, макташ эмес. Топко салыптыр, аэропорттун улактарында кадимкидей эле чаптым деп. Жакшы экен. Ден соолугу буту болуп таза. Бардык жери таза, бир жеринде сейрилип, же бир тебелендин болгон жери жок. Айырып койгон да. Былтыр айгыр койгон, а? Айырып койгон. Жакшы. Ошол максатта азыр бир. Анда айгыр улаа тең жакшы экен да. Бар жогу зор. Аз эми бели катып бир күчүнө келген маалы буюрса. Жакшы, туугандар, анда мен жакындан да тартайын. Калганына Кешанын номерин жазам. Байланышасыздар. Мен комиссарды жакындан тартайын, туугандар, анда. Кайсы атка окшош экенин жазып кеткиле комментарийге. Жанакы комиссар, Казакстанда комиссар Берки Алмазаканын аты, Юрфанын аты. Булардын дагы кыйындары көп, а, комиссарлардын? Кыйындар. Суандык бар. Прямой ошонун баласы да. Кыйындары көп комиссардын ичинде. Вин совхоздогулар да калганы бар эле го. Ошону Жолдубекке саттыбы? Мына жашы канча дедиң? 3 айдан 4 айга мүмкүн. Туяктары дагы мындай бийик экен. Жакшы экен, Кеша. Комиссар дем нар жакка дагы бастырын, арт жагында көрсөтүп кала. Чаткактарын. Чаткактарын көрсөтөлү. Болду, кайтыр. Оңго солго бурулган жакшыбы? Айып улак болуп калды. Улак токтоп калды. Бул мага айтып аттı эле да, мына улак, чоң улактарда, жас улактарды тартып элге салайлы, жакшы нерсем бар. Колго тийип калды деп аткан. Эми мына көрсөтүп атабыз. Маалыматын өзүңүздөр уктуңуздар. Жаккан болсо Жалал Абад областы Жергет Ал айылында, Сузак районунда Кешанын колунда турат ушул комиссар, туугандар. Чала бересиздер.